Кыргыз эстрадасындагы ырчы айымдардын катарын өзүнүн кубулжуган үнү, жагымдуу чыгармалар менен толуктап келе жаткан Назгүл Токтокунова менен бүгүн маектешүүнү туура көрдүк. Саламатсызбы Назгүл? Мурда берген маектериңиздин биринде 2 жылдык сонун жакшы план түздүм дедиңиз эле. Ошол пландарыңыздын канчалык пайызы орундалды? 2 жылдык пландын баары ишке ашкан жок. Жарым эле ишке ашты десем болот. Быйылкы пландарым жөнүндө айтып кетсем, быйыл киного тартылып атам. Классташтар кейжи деген Эко Рекордс. Буюрса сентябрь айында тартуулайт. Бул кинодо бизде башкы ролдор болбойт. 5 багытта кетет. Ошо 5 багыттын бирөөсү меники. Атай деген актер бар. Пустой дом деген кинонун башкы каарманы ошол экөөбүздүн бир линиябыз болот. Кыскача айтып кетсем, ошо 9 жашар балам болот. Андан тышкары ошо Эко Рекордстун продюсери болуп да тартылып атам. Өмүрдө кинолорду көргөндө ойлочумун, оңой эле. Өзүң тартылганда бирке башкачараак болот экен, бар экен. Кадимкидей сүрдөйт экенсиң башында. Өзүңдүн образыңдын трактовкасын туура кылып бериш керек экен да, сен мындай деп ошондо бирке жеңилирээк болот экен да. Быйыл эми аябай катуу иштеп баштадык деп айтсам болот. Азыр клиптер чыгып, ырлар жазылып, киного тартылып, ага чейин мага мындай айтсам, закадровый работа, жумуш көбүрөөк жакчы, анткени ыр жазып, ушундай бирдемелерди уюштуруп, ошондой нерменде көп жүрдүм да. Анан мурда айтып кеткендей эле көбүнчө жазылган ырларым атайын ыр жазам, атайын чыгам деп эле баары эле случайность деп деле койсом болот. Ошентип эле чыгып келаткам. Анан быйыл ушу айтып кеткендей Эко Рекордс менен контракт заключать этип, буюрса эми көбүрөөк угасыздар. Азыр бир саундтрек даярдап атабыз киного. Буюрса 1-2 жумада уже чыгып калат. Буюрса жагат болуш керек деп ойлойм. Киного тартылып жатыптырсыз, концерт, тойдо жүрөсүз, ыр жаздырасыз дегендей, анан жеке жашоого убакыт болобу, анан тоскоолдук жаралбайбы? Мындай кыйынчылыктарды кезиге элекмин, андай кыйынчылыктарга баары жакшы эле. Сизди кабактан чыккан ырчы катары билебиз, анан сахна менен кабактын айырмасы барбы? Айырмасы болсо эмнеде? Айырмасы аябай чоң, анткени сахна деген бул совсем башка. Мисалы, кабакта, мындай ырдаганда примерно айтсак, аякта деген мындай көп элдерге мындай көрүнөйүн деп ырдабайсың да. Көбүнчө мындай эле ырдап эле акырын эле өзүң каалагандай ырдап, кандай жакшы ырдап эле отура бересиң. Мисалы, сахнада деген аякта уже совсем башкача, отдача башкача, айырмасы аябай эле чоң да. Мисалы, көбүнчө ырчылар деле чыкпай калып атпайбы? Көбүнчөсүн мындай угуп караштырып көрсөм, көбүнчөсүн ошо сахна эле жетиштүү да. Сахна дебедимби, кабак жетиштүү. Ошо менен ырдап эле, окунун кандырып эле жүрө беришет. Шоу бизнесте ыплас иштер, ушак сөздөр көп ээрчийт деп айтат да. Сиз буга эмне деп айтасыз? Мен деле көп угам, бирок мен андай нерселерге ушу кезиге элек булганып, там бирдеме жаман сөз, жакшы немеден жок. Мен ойлойм, ар бир киши өзүнүн жумушун так аткарып эле, өзүнүн жумушу менен алек болсо, андай деле болбойт болуш керек. Билбейм, чын айтканда андайга ушу кезиге элекмин, ошон үчүн билбейт болушум керек. Ырчы кыздарга демөөрчү болуп берем деген байкелер көп чыгат деп калышат да. Сизге ушундай байкелер жолуктубу буга чейин? Шоу бизнесте деле эмес, көп эле мындай жашоодо деле андай кезигет болуш керек, бирок менин демөөрчүм эң биринчиси ата-энем. Андан кийин азыр ошо Эко Рекордс менен контракт түзүп, Эко Рекордс менен иштешип атам. Ошо жетиштүү мага. Андайлар эми болгон, катуу эле айтып эле андайларды неметем. Чыгармачылык чөйрөдө жүргөнүңүзгө бир топ эле жыл болуп калыптыр. Ушул жылдар аралыгында көрөрман топтой алдыңызбы? Топтой алдым, албетте. Абдан көп жазышат. Эми чын айтканда ойлойсуң, эми мындай орусча айтканда преувеличивают, наверное, деп. Бирок аябай жазышат, күнүгө жазышат. Мага жазган каттарга караганда баары эле үнүмө кызыгышат. Бир бала мынтип жазганда, эми ал туура эмес деп ойлойм. Мен рак оорусу менен ооруйм. Мен жарым жылдын ичинде өлөм. Анан менин бир мечтам бар эле, ушу силер менен жолуксам деп. Анан башында антип жазбайм, бул тамаша деп ойлосоң, мындай нерселер менен ойнобош керек деп жазсам, жок, мына ушу жарым жылдай жазып жүрдү. Макул болгон жокмун, бир жумадан кийин кайра жазды, кандайсыңар деп. Анан сен тиги дүйнөгө кетип баратпадың беле? Десем, жок, айыгып кеттим, бирок барып деле жолуккум келет деп. Мындайлар да болот. Сиз ырд тандоодо көбүнчө эмнесине көңүл бурасыз? Бардыгына эле го, анткени өзүм орусча тексттерди көбүнчө өзүм жазам, ошонткени көбүнчө текстке да аябай карайм да, эмне жөнүндө мазмунун. Кыргызда жакшылык, тойлор көп болот. Ушундай учурда албетте ырчылар кызмат кылып ырдап беришет эмеспи? Сиз тойлорго барасызбы? Көп түшөт, бирок баарына эле бара бербейбиз.
андай тойлорго көп барбайбыз да. Ар кандай жерлерге да чакырат да, өзүңөр билесиздер. Өзүбүздүн бир немебиз бар, четкий мындай кандай десем критерияларыбыз бар. Бияка барабыз, бияка барбайбыз. Ошентип өзүбүздүккө бөлүп алганбыз, баарына эле бара бербейбиз да. Айтып кеткендей эле ар кандай тойлор болот да. Мисалы, кээ бирки жерлерге, мисалы, алыс жерлер болуп калат. Андай жерлерге көп барган жüşө жумуштун да графигин караш керек да. Той деп калдык, эми ушул суроомду улай кетсем, кыргыз эстрада ырчылары элита, анан той ырчылары деп бөлүнүшөт сахна артында деп угуп калабыз да. Сиз өзүңүздү кайсынысына кошосуз? Билбейм, ортодо эле жүрөм го дейм. Андай деле элита деп бөлүнүп. Эми элдер айтат, ал эми элдерди кандай ойлосо ойлойт, мен өзүмдү андай деле элита же колхоз силер айткандай. Баары менин мамилеңиз бирдей. Ооба, баары менин мамилем бирдей. Биз айымдар сулуулукту баалап жакшы көрөт эмеспизби? Анан күзгүнүн алдында канча саат турасыз? Ар кандай. Убакыт көп болсо, эми убактым баягы неме болсо отура берем. 1 саат, 2 саат жүрбөй. Мындай деле болот, 5 мүнөттүн ичинде даяр болуш керек. Андай да деле үлгүрөм, даяр боло алам. Сизге деле байкалып жатса керек, учурда убакыт абдан бат өтүүдө, эч нерсеге жетишүүгө мүмкүн эмес. Ошентсе дагы сиз кантип эс аласыз? Мындай тынч эле эс алганды жакшы көрөм да, мындай кафе, мындай клубтарга барып эмес. Сизди сыртыңыздан карап туруп, орус мүнөз кыз деп ойлошот экен көпчүлүктөр. Анан кыргызча салт санааны билесизби? Эми мага керектүүлөрүнүн баарын эле билет окшойм. Жакшы. Эгерде айылда жашай турган болсоңуз, балким жигитиңиз айылда жашайбыз десе макул болот белеңиз? Жашай алам. Өзүм деле эми айылда жашайм дебейм, бирок селодо эми айылда жашайм, ооба, село көк жарда жашайм. В принципе, жашап деле кетем, ооба. Рахмат, Назгүл айым, ар дайым ушундай жөнөкөй мүнөзүңүздөн жазбай, чыгармачылык бийиктиктерди багынтып жүрө бериңиз.